Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн 30 март 2022 жыл. Каракол шаары, Скөл обласы. Силер менен биз онлайн Скөл YouTube каналы. Бүгүн биз электрик дүкөнүнө келдик. Электр жабдыктары менен тааныштырганы силерди. Андан эмесе кеттик эле. Жүрүлө баасын билип берели силерге. Саламатсыздар. Бүгүн бизге ошо электр шаймандар менен бааларын билгени Айбек байке жардам бермекчи. Ассаламу алейкум Айбек байке. Чекесинен баштай берели анда. Проводтордон баштап берсек, кабелдерден. Проводдордун деген ар кандай түрү бар. Жез бар, алюминий бар, крашенный жок. Жездин дагы деген 3-4 түрү бар. Казакстандыкы бар, Турцияныкы бар, Россияныкы бар. Алюминий болсо деген алюминий болсо деген бүт ГОСТ стандартка жооп бере турган. Булардыкы дагы мисал үчүн деген Казакстандыкы 3-төн 5%га чейин погрешность бар, то есть деген квадратурасы чыкпай калат. ГОСТтор бар, түрктүкү бар, Северс кабель, Томс кабелдики бар. Анан деген эң эле ылдыйкы деген МК деген зым бар, бирок аны деген сатпайбыз да, аны деген көргөзмөгө эле алып келип койгонбуз. Булардын анан метри канчадан болот? Метрлары деген азыр болсо деген баалар деген в принципе где-то бир 50 сомдон жогору да жезч. Алюминий болсо деген 15 сомдон жогору. Эми аз доллар кымбаттагына жараша көтөрүлөт. Өйдө аз наоборот неме доллар түшкөнүнө деген бааларда бир аз түшүп атат. Ошон үчүн деген азыр в принципе мындай баалар колдуккандуу болбой атат да. Бир орунда эмес, Биякта эмнелер бар? Кийинкилер болсо деген зымдан кийин автоматтар. Автоматтар деген Чинт дегендики бар. Бул деген таза оригинал ГОСТ ГОСТ Кытайдыкы да. Андан кийинкиси болсо Декрафт. Декрафт деген ал Schneider Electric деген фирманыкы. Французский, немецкий. Биз деген ушул Schneider Electric Декрафттын деген официальный представителибиз да. Көл боюнча, анан деген чүй боюнча. Баалары канча анан экөөнүкү? Баалары болсо деген 100 сомдон жогору карай да. Жогору карай, 100 сомдон өйдө карай. Биякта түрү бар экен автоматтардын, Чинт бар, Декрафт бар, ЕК бар, Киаз бар, Generica бар. То есть булар деген баары эле деген сапаты жакшы автоматтар да. Анан молардын баары эле сапат жакшы автоматтар да. Мол ГОСТ мисалы үчүн бул тоже деген официальный ГОСТ болуп эсептелет экен. Бул деген немеден Кытайдын деген ГОСТ заводунан чыгат да. Мол болсо деген орустардыкы ЕК деген. Могул көп алсак түшүп бересиңерби? Негизи скидка бар да. Скидкалар деген жакшы эле скидкаларды кылып берип атабыз. Биякта эмне болуп калды ошондо? Булар болсо деген автоматтын коробкалары. Так, булар болсо деген трехфазный автоматтар. Так, булар Так, биякта болсо деген автоматтын эң простой коробкалары. Булар деген там 40 сомдон, бул болсо 50 сом, 60 сом. Но булар эң эле простой мындай убактылуу кое турчу жерлерге да. Андан кийинкилер мисалы үчүн деген мынандай щиттер бар. Булар деген 6 орундан тегел 54 орунга чейин бар да. Булардын баалары деле где-то 300 сомдон башталат. Анан деген канча көп болсо, ошончо деген көп неме баалары жогору болуп кете берет да. Андан кийинкилер деген булар майда чүйдөлөрү бар. Ошол эле автоматтардын деген шиналары, ноль шиналары, кошкон контакттар, именно ошол автоматка мындай керектүүлчүч. Булардыкы баасы канча болуп калат мисалы үчүн? Булар деле где-то 35 сомдон жогору карай кете берет да. Бул эмелер го дейм, Булар болсо деген распред коробкалар. Распред коробкалар деген 20 сомдон өйдө болот. Булар деле тогологу бар, квадратный бар, кулактары менен кулактары жок. Булардын да түрү көп да. Астыңкылар болсо деген подрозетниктер. Подрозетниктин болсо деген эң эле простой түрү 5 сомдон башталат. Андан кийин болсо деген эң эле кымбат түрү могу гипсокартондуку. Булар 15 сомдон болот. Шитан экен,
Дальше бияқта деген вытяжкалар. Вытяжка, болсо деген шторкасы менен бар, шторкасы жогу бар, автоматический, эң эле простой, даже деген жөн эле вентиляторлар да бар да. Буларга вентиляторлар бар, Эң эле вентиляторлар. Булар деген обычно деген неме жерлерге колдонулат да, там производствога. Булар болсо деген обычный вытяжкалар деген үйгө коюлчу да. Басы канча булардыкы? Булардыкы деген 400 сомдон өйдө башталат. 400 сомдон өйдө. Шторкасы менен жакшы автоматический. Мына туугандар вышкада бар экен, 400 сомдон өйдө экен баасы. Ошол жактан келип алсаңар болот экен. Так, дальше кетели анда. Биякта Дальше болсо деген электроинструменттер. Электроинструменттер болсо деген плоскогубцы, бакарез, утконос, бүт ар кайсы фирмалардыкы бар. То есть эң эле немеси эксперттики, андан кийин Винс дегендики бар, Ек дегендики бар. баалары канча булардыкы? Булардыкы деле 150 сомдон башталат. Эң арзаны, андан жогору кете берет экен, Андан жогору болуп кете берет. э? Андан кийин молар деген КВТ дегендики бар. КВТ дегендин инструменттери бар. То есть бул деген мындай көргөзүп берейин. Так. Мол болсо деген аябай популярный болгон провод ачыган нерсе да. Мунун ичине провод салат, анан изоляциясын арчийт. КВТ деген фирманыкы. Бычак менен ачып айткан да, э? Мен ачып айт. Бул деген чисто профессиональный да. Ошондо деген КВТ деген ошондой инструменттер бар. Мондай болсо деген гильза кыскан кримперлер бар. Бул деген атайын могу тоже гильзаны деген онго чейинки гильзаны деген кысат экен, э? Бул болсо деген в основном немеде колдонулат. Наконечниктер менен чачылган зымга ушундайларды деген наконечник салып туруп, анан ушундай инструменттер менен иштейт. Булар болсо деген кабелерездер. Так, дальше болсо деген паяльниктердин түрү бар тоже. Мол КВТ деген момундай бул тоже гильза кыскан азыркындай кримпер, бирок деген мунуку деген мындай запасной немелери, тиштери дагы бар да. Бул болсо деген жалпака, тоголоко. Канча сом? Чоң кичинекей. Булар 1,5, булар деген эң эле арзан, 1150дөн башталат. Анан деген тоже жогору болуп кетти. Могул, например, 1575 сом турат. Могул болсо деген 2300 сом турат. Электричествого керектүү кат экен. Булар деген неме да? Электриктерге керектүү өтө керек, э? Андан кийинкилер болсо мынакей мультиметр, тестер, клеш. Тоже булар деген 400 сомдон өйдө да. Анан деген ошол эле клештердин деген мондай шуптары бар. Запасной да. То есть деген арзандан баштап 50 сомдуктан 150-200 сомго чейинкиси бар да. 50 сомдон баштап 250 сомго чейин экен. Булар болсо деген шуптар запасной. Мисалы сынып калды, же болбосо үзүлүп калды. Алар проблема эмес да. Булар ар бирөөнүкү бар. Метрлар, булар уже Рулеткалар, э? рулеткалар. Булар канчадан рулеткалар? Рулеткалар деле 70 сомдон өйдө болот. Өйдө кетет, э? Булар болсо деген скобалар. Скобалар, э? Кабель карматканга. То есть бул болсо деген жыгачка, бул болсо деген кирпичке. Бул болсо деген гофра карматкан клипсылар. Бааларчы? Баалары болсо деген 50 сомдон жогору. Бул дагы, э? Ооба. Жакшы. Дальше болсо деген уже деген удлинителдер. Булар уже деген үйгө там колдонгонго. Кааласаңар өзүңөр удлинитель жасап аласыңар, кааласаңар даярын алсаңар болот. Кааласаңар даже бир көздү бар да. Булар эми метрине жараша да баасы, э? Метрине жараша, ооба. Так, андан кийинки булар болсо деген фотореле, анан датчик движениялар. Бул деген эң эле жакшы сапаттуу фан деген фирманыкы да. То есть деген булар деле 150 сомдон жогору кетет да. Бул эми жанакы киши кыймылдаганда же бирдеме движение болсо күйөт да. Мисалы үчүн деген фотореле дегендер булар деген караңгы киргенде өзү күйөт. Мындан кийинкилер болсо деген уже деген датчик движениялар. Датчик движениялардыкы деген ошол неме чоң кичинекей, даже деген мындай индивидуальный импульсный реле деген. То есть деген бул деген бир жака эмес, могу щиттин ичине эле коесуңар. Анан бул деген микроволновой да. Микроволновой датчик. Анан ошол щиттин ичине эле көрүп турат. Киши кыймылдап атабы, кыймылдабай эле. Андан кийинкиси болсо деген Мунун баасы канча? Так, мунун баасы болсо деген 400 сом, 500 сом ошондой болуп кете берет. 400дөн башталат экен да, э? Но датчиктер деген
350 сомдон эле жогору болуп кете берет да. Аха. Так, мындай бар. Бул деген эч убарасы жок эле, жөн эле патронун ичине эле фук бурап Бурап коюш койдуңар. керек, э? Лампочка таккандай эле турбайбы? Лампочканын ордуна эле патронго бурап койдуңар. Бияка болсо деген эң эле кичинекей болобу, чоң болобу, патронго келгенде эле деген энергосберегающий лампочка тагасыңар. И уже деген датчик движения да. Өзү күйөт, э? Булардыкындай болсо деген зым менен туташтырбайт да. Эң эле оңой варианты. Бул канча сом? Так, бул болсо деген 400 сом. 400 сом, э? Бирок удобный экен да, э? Ооба. Патронго эле бурап коюп турбайсызбы? Баары эле электрик эмес да. Анан деген муну патронго эле бурап коет. Патронго эле бурап коюп эле. Анан уже өзү автоматически иштейт экен да, э? Ооба. Туугандар менен алсаңар болот экен. Так, 400 сом экен баасы. также болсо деген мондай ящиктер бар, щит бар. Мондай 60-60 деген Armstrong светильниктер бар. Щиттердин деген эң эле кичинекейинен чоң 1.80ге 1.2ге 80 дегенге мындай чоң эле щиттер бар да. Бул инструмент салган ящик канча? Булар деле эң эле кичинекей деген 400 сомдон өйдө болот да. Анан деген чоң болуп кете берет. Мунун деген 4-5 размери бар, ооба. Так. Дальше болсо деген Кабель каналдар кабель көрөлү, э? каналдар бар. Кабель каналдар. Мынакей кабель каналдар 10-15тен баштап 160 деген кабель каналдар. Мына туугандар баалары көрсөтүп коебуз силерге. Бул метр менен да Айбек э? Жок, бир штукта 2 метр. Бир штукта 2 метр, э? Штукта 2 метр. Мынакей Schneider Electric деген фирма. Так, ошонун деген менде Мына туугандар биздин каналга подписаться эткенди унутпаңыздар. Бүт электричествого керектүү шаймандын баары бар экен бул жерде. Мына включательдер бар экен. Мынакей как раз ушул Schneider Electric дегендерден выключатель, розетка, автомат бүт Сертификат экен, э? Анан ушул менен иштейбиз деген сертификатыбыз бар. Гарантиясы менен берет экенсиңер. Гарантиясы. Ушул фирманыкы деген гарантиясы деген 2 жыл. Ана Айбек бул включательдериңиз канчадан? Так, включательдер деле 100 сомдон жогору болуп кете берет да. Могу фирманыкы болсо деген агы бар, бежевый бар, анан деген дагы золотистый, титановый деген өңдөрүн дагы алып келип бере алабыз да, ооба. Эмне точкаларыңарчы? Точкаларыбыз деле ошондой эле. Баасычы? Баасы деген 100 сомдон жогору болуп кете берет. 100 сомдон жогору болуп кете берет, э? Анан деген ар бир кишиге мындай индивидуальный скидкалар бар да. Скидка бар экен да. Скидка бар. Бул софиттер окшойт, э? Бул болсо деген софиттер. Мына туугандар софиттер экен, ар кайсы түрү менен мына баасы. Мына бул эми Софиттин ичинде мындай болот деген дагы. Мынакей мындай түзүлүштө мунун сыртында деген мындай эле каптайт. Мына баалар менен экен. Бул эми гипсокартонго такса деле болот да бүт жерге, э? Любой жерге. Так, биякта эмне бар экен? Буларда болсо мына жанагы инструменттер колдонуучу мынакей гильзалар деп моулар айтылат да. Жанагы инструмент КВТныкы деген көргөзгөн ушул инструменттердики. Мынакей. Бул болсо деген плитка жасаганда чачылган зымды деген негизи өзүн таккан болбойт. Анан ошондойго деген мондай гильзалар коюлат да башыначы. Анан ушундай гильзалар бар. Мынакей. Булардын штуктары канча сомдон? Булар болсо деген 1 сомдон жогору болуп кете берет. 1 сомдон жогору. 1 сомдон жогору. Булар болсо деген скрутка алганга, скрутканын ордуна да. То есть изолента менен оробойт, мындан эле алып туруп тагып коет. Эң эле простой деген софиттердики болсо деген мындай быстрый зажим деген бар. Эки жагынан басып туруп эле киргизип туруп, кийинки жагынан кошуп коет. Бул болсо деген аябай труднодоступный жерлерге зымды өткөрүш үчүн ушуну деген биринчи сойлотуп туруп, анан артынан зымды сойлотуп жатты. Жакшы, жакшы. Так, солнечный прожекторлар бар. Канчадан булардын баасы? Солнечныйлар деген где-то 2000 сомдон жогору болуп кете берет. Булар уже деген мындай панелдер менен кетет да. Мындай өзүнүн атайын солнечный панелдери бар. Ушундай панелдер болот. Булар уже деген пульт управлениясы менен да. Пульт менен өчүрдүң, күйгүздүң. Так. Биякта деген обычный эле прожекторлар бар.
чоңунан, мисалы үчүн кичинекейден орточо, чоң. Бул именно деген фам деген фирманыкы да. Бул деле гарантиясы 1 жыл. 240 сомдон башталат экен эң кичинекей, Ооба. Чоң канча болуп калат? Чоңу деген кете берет. Мисалы үчүн деген 1100ге чейин барат, 1800. Ну булар уже деген тоже ваттар менен да. 10 ватт, 20 ватт, 30 ватт, 50 ватт, 100 ватт, 150, 200 ватт деп бөлүнө берет да. Биякта да бар. Булар деген азыр деген неме. Пока азыр бар нерселер да. Ну бирок мындан деген ассортимент мындан да көп. Негизичи баары просто коробкада да. Анан деген коробкада да бар да. Складта да бар. Биякта светильниктер окшойт. Биякта светильниктер. Мына туугандар. Мына светильниктер алсаңар болот экен. 150 сомдон жогору болуп кете берет да. 150 сомдон жогору болуп кете берет экен, Бул деген мисалы үчүн яна эң эле кичинекей, андан кийинкиси болсо могул, например, душка, ваннага коюлчулар да. Андан бир аз чоңурагы, мындай овальный түрү бар. Так, моундайдын деген, могу светильниктердин деген 12 ваттан болсо деген 24 ваттка чейин бар моолар именночи. Булар уже деген ремонтко подлежит. То есть деген любой убакта деген артындагы, анан деген могу ичиндеги лентасындагы биз өзүбүз ошо ремонттоп да беребиз да. Булар бузулса алып келсек ремонттоп берет экенсиңер. Мисалы үчүн могул именно ушул серияны деген бузулсаңа деген оңдоп беребиз, ремонттоп беребиз. Ну булар уже деген могулар жаңы чыккандар да. Булардын пока ремкомплекттери деген келе элек. Но бирок деген ремкомплект деген кайсы убакта келет, когда деген уже деген бузулуп, спрос көбөйгөн учурда да. Мону деген канча убактан бери сатабыз, бирөө да пока жаловаться этелек да. Именно ушулар деген күйүп кетти, тигинти деп. Анан ошон үчүн деген булар уже деген эски модельдер да, могу үстүнкүлөрчү. Анан булардыкы уже деген ленталар бар. Астыңкылар болсо деген жаңы модель. Жаңыдан, буларга деген пока спрос именно ремкомплектке боло элек да. Бирок эми качественный турбайбы эгерде алган киши кайра келет болсо. Биякта мына склад экен биягы, Биyak полка да. Бүт. Именно ушул светильниктердин баары биякта бар. Кааласаңар деген көчөгө таккандар дагы бар мондай прожекторлор. Бул канча сом болот да Бек эке? Так, бул болсо деген булар деле столбага такканы деген 1000 сомдон жогору болуп кете берет. Ауырткы эле таап койсо болот экен да, Любой жерге. Ошо туугандар, мына бүгүн электрик магазине келдик. Бияктын кожоюну Айбек байке бизге тааныштырып кетти, бүт баары менен. Келип жактан алсаңыздар болот. Мына атайын ушундай светильник, бүт электричество керектүү шаймандын баары бар экен. Адреси болсо Славянский базар. Номериңизди айтып коесузбу? 509 95 59 95. 59 95. Эгерде кандай бир суроолор болсо, ушу номерге чалып кайрылсаңыздар болот, Айбек байке. Эгерде көп количествода алсаңар, скидка да бар экен биякта. Ошол чоң рахмат Айбек байке. Ишиңизге ийгилик,